Саламатсыздарбы урматтуу достор, бүгүн 14 январь 2026 биринчи сделкабыз өттү. Бүгүн Тынчтык аканын сделкасы өттү. Саат 12-де баштала турган сделкабыз саат 2:30 башталды. Биз жактан дагы продавец жактан ашып кетти. Биз жактан биринчи жөнөтүлгөн перевод паспорту менен башка азыр алмаштырып келген үчүн кичине задержка болду. Продавец жактардан риэлтору алдын ала бардыгын көрсөтүп, түшүндүрүп, условияны айтып, договор купли продажа обсуждение болгон үчүн 2 саат отуруп сүйлөшүп кичине урушуп дагы калдык. Андай болсо дагы сделкабызды баштап, бардык нерседен өтүп, ийгиликтүү аягына чыктык. Тынчтык ака, сделкаңыз кандай болду? Бүгүнкү сделка аябай жакшы өттү. Эми кыйынчылыктар болду. Ошол кыйынчылыктарга карабай, ошол Искендерге рахмат. Ушул кыйынчылыктардан бизди алып чыгып кетип, договорго кол койдук. Собственник аябай мындай капризный киши экен. Ошол көп нерселерди, сууларды берип, анан кайра ойлонуп отуруп, бир жыйынтыкка келдик дагы. Искендер бизге ушул жакшы договорлорду, немелерди, кагаздарды коюп, ар бир кагаздарды бирден түшүндүрүп, жакшынакай сделка өткөрдү. Тынчтык ака, эң башынан айтып кетели, сиз өзү кайсы убакта кайрылгансыз, канча убакыт өттү, эмнеге ушундай задержка болуп калды? Мен 2025-жылы февралда кайрылгам, 12-февралда. Ошондон кийин Зульфия бизге жакшы үйдү тандап берди, июль айында. Ошондон кийин бир 3-4 айдан кийин үй таптык. Бирок өзүбүзгө байланыштуу, өзүбүздүн шартыбызга байланыштуу ал аял хозяйка бизге сатпай койду. Себеби дегенде ал өзү үй сатып алыш керек экен дагы тандап. Анан бизге үйдү бошотуп бериш керек экен. Ошого байланыштуу биз аны күтүп отурсак, биздин отпускабыз келип калды. Биз ошон үчүн ал үйдү күтпөй эле үйгө кетип калдык. Үйгө кетип калып, сентябрда келдик. Сентябрда келип, кайра жаңыдан договор түзүп, жаңыдан үй тандай баштадык. Тандап, үй 50 чакты үй көрдүк. Көп үй көрдүм. Бардыгыбыз менен иштеп чыктыңыз. Ошол жерде иштеген сотрудниктер менен баары менен иштеп чыктым. Бириси болсо бириси жакпайт, же үй жакпайт, үй жакса транспорт маселеси жакпайт. Барып келген ишке локация жакпайт бир жагынан. Ошентип тандап отуруп, ушул московский регистрациясы менен Троцкий районунан үй таптык. Ошол үй биз өзүбүз тандаган үйдү. Рахмат ушу Искендерге ошол үйдү тандап, хозяйка менен ошолордун риэлтору менен сүйлөшүп, договор кылып алып берди. Бүгүн договорго кол койдук. Тынчтык ака, үйдү кайсыл жактан алып атасыз? Ежемесячный платежуңуз канча чыкты? Эң интересный вопростор. Ставкаңыз канча болду? Канча жылга берилди? И именно эмнеге ушул үйдү тандадыңыз? Мага банктан, Транскапитал банктан 8 миллион одобрение берилген. Ошол 8 миллион одобрениянын ичинен жакшы үйлөр бар экен, 8 миллиондук үйлөр. Просто ого алгым келбеди. Себеби дегенде ежемесячный платеж төлөгөн көбүрөөк экен. Ошон үчүн мен өзүмө ылайыктуу кылып, ушул үйдү тандадым 6 миллион 500гө. 6 миллион 500гө алдым. Элемес поселок, Элемес, Троцкий районго карайт экен, московский прописка, 5-чи этаж, 44 квадрат метр менен 22%, 21,75% мен алдым. 2 комнат, 42 квадрат метр менен. Ежемесячный платеж 123 миң рубльдан туура келет экен. Ошого ушул мага татыктуу болду. Себеби дегенде мен ар ай сайын ушул сумманы төлөй алам деп ушул үйдү тандадым. Туура. А так буга дейин үйлөр, көп үйлөрдү көрдүм. Бир 50 чакты үйлөрдү көрдүм. Бирок алардан ошол айттым го, кымбатыраак төлөшкөнгө туура келди. Олорго возможность караш керек болду. Же локациясы туура келбейт, же шарты туура келбейт. Же үй жакшы болсо, ежемесячный платеж кымбат болот. Үй кымбат болсо, локация туура келбейт. Барып келген шартка байланыштуу. Ошон үчүн ушул үйдү тандадым. Себеби шарты дагы жакшы экен. Төлөгөн суммасы да мага ылайыктуу. Анан локация ишке дагы мага жакыныраак экен да. Азыр айта кеттиңиз, көп мекендештерибиз комментарий жаза берет. Эгерде Россияга үй алып калсаңар 30 жыл, 20 жыл, например, 14 жыл ипотека берди, ошончо жыл жүрөсүң депчи. Эч жака чыга албайсың, ошол жака байланып каласың депчи.
ошолорго кандай кеңеш бере алат элеңиз? Мен аларга кеңеш берем, үй алса болот экен. Действительно, KG недвижимостьке рахмат. Ошонун командаларына рахмат, ушул Самарага рахмат, Зульфияга рахмат. Үй жүгүрүп тандап берип атышты мага, айтып атам го. Искендерге сага рахмат, аябай сонун балдар экен. Жакшы жүгүрүп, жакшы айткан жерден, өзүң тандаган жерден алып берет экен үйдү. Эң негизгиси ушу айта турган кеңешим, алса болот экен. Бирок 30 жыл эмес, ошол 30 жыл деп жүрө бербей эле досрочный погашение кылса да болот экен. Досрочный погашение кылсаң 5000 сомуң болсо деле, 10.000 сомуң болсо деле, досрочный погашение кылсаң, ошончолук айы эки варианты бар экен. Бирин процентке түшүрсөң болот экен. Бирин жылын кыскартсаң болот экен. Ал жылын кыскартам десең, айы проценттен кыскарат экен да. Ошон үчүн желательно мен өзүмчө ойлоймун, жыйынтык чыгардым, ушу жылын кыскартканга аракет кылыш керек экен. Ошондо проценти да азаят экен да. Ошондо үйдү эртерээк алат экенсиң өзүңө. Процентти аз берип төлөп каласың да банкка. Банкка төлөбөй өзүң эртерээк үйдү кутулдуруп аласың да. Ошону түшүндүм да менчи. А мынау KG недвижимостьке рахмат, ушу Самараларга дагы бир жолу айтам. Зульфияларга, ушу Сага, Искендерге, ушуларга кайрылсаңар болот. Булар действительно алып берет экен, без первоначальный взнос алып берет экен. Ачык эле. Мен без первоначальный взнос алып атам. Первоначальный взнос төлөгөн жокмун мен. Ушу 6 миллион 500 кандай болсо, ошону мен 6 миллион 500 алдым. Бирок эми чыгымдарын өзүңөр төлөйт экенсиңер. Страхование бар экен. Анан кагаз иштери бар экен, ошого чыгымдар кетет экен, ачык эле сөз. Ипотека алыш бул уже чоң шаг. Бул шагга өзүңүз кадамга кантип келдиңиз? Кээ биркиси, например, көрүп жаткан мекендештер коркушат, кээ биркиси ойлойт, бул лаха турган андай-мындай депчи. Өзү ипотека алганга кандай келдиңиз? Мен өзүм эле ошол рекламалардан көрүп эле, телефондордон, немелерден келип эле консультацияга жазылдым дагы. Самара Нарматова деген кыз ага ошол KG недвижимостьтун жетекчиси экен, ошол өзү лично прием кылып мени консультация берди да. Келинчегим экөөбүз бардык, экөөбүздү кеңештирип эле эртеси эле бир күндө келип эле кайра өзү алдык. Лаха турам, паха турам жок бу жерде. Алдабайт, неме кылбайт. Ар бир акчаңар өзүңөрдө көрүнүп турат экен. Ачык эле сөз. Эми кээ бир жерде түшүнбөстүк жерлер болду. Бизде эле өтө төмөн сөздөрдү айтышты, кыздар менен чынын айтыш керек да. Эми ол кимде эле болбойт, кечиримдүүлүктө. Катачылык менден деле кетет, катачылык чоң адамдардан деле кетет. Анча-мынча катачылык болот экен, аны кечирип кое бериш керек. Кандай болсо дагы результатка жеттик. Ооба, кандай болсо дагы, кыйынчылык болсо дагы жыйынтыгын чыгарып, жыйынтыкка келдик дагы. Себеби дегенде ушул Искендер аркылуу ушул үйлүү болуп отурабыз азыр. Договорго кол койдук. Ошо анан азыр бүгүнкү договорду аябай жакшы өткөрдүк, жакшы кол койдук, бири-бирибизге кагаздарды өткөрүп бердик. Эми электронный договорду да түздүк. Эми Кудай буйруса, жакын аранын ичинде, бир 3 күн ичинде күлүштү бере турган болушту. Үйдүн күлүшүн барып, риэлторлор менен барып кол коюп, бири-бирине акт түзүп, акт прием передача дейт го, жанагы үйдүн состояниясы кандай, ичиндеги буюмдары кандай, ошолорду алып өткөрүп берет да, 3 күн ичинде күлүштү бере турган болду. Ошондо биз гана акчаны которо турган болдук буларга. 6 миллион 500. Искендерге кайрылсаңар болот да. Жарайт.